Жалал Абад облусунда дарыяга түшүп кеткен жигитти издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу 25-июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуя 14-июнда Аксы районунун Кум айылында болгон. Нарын дарыясына 17 жаштагы жигит түшүп кеткен. 16-июндан бери Таш көмүр шаарынан жана Аксы районунан ондогон куткаруучулар тартылган. 24-июнда туугандарынын ыраазычылык катынын негизинде издөө иш-чаралары токтотулду. Кыргызстанда бир сутка ичинде 25 медициналык кызматкердин коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 8, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 5, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 1 учур. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 629 учур катталды. Алардын ичинен 389 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Орусиянын Москва шаарынан кайтып келди. Делегация мүчөлөрү коронавирус инфекциясына кайрадан анализ тапшырышты. Президент баш болуп, алардын баарынын анализдери чыкканга чейин 3 күн өз алдынча обочолонууда болушат. 24-июнда Москвада улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган майрамдык парад өттү. Жээнбеков бул иш-чарага катышкан жок. Себеби Москвадан текшерилгенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун жана бир жан сакчыдан вирус табылганы расмий айтылды. Республикалык штаб эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, кайрадан карантин киргизүү маселесин бүгүн 25-июндагы жыйынында карайт. Бүгүнкү күндө жалаң эле Ак үйдө эмес, мамлекеттик мекемелерде да илдет тастыкталган учурлар катталып жатат. Ошондуктан санитардык нормаларды туура сактап, мамлекеттик кызматкерлер аралыктан иштөөгө түшүүдө. Ак үйдү карантинге жабуу тууралуу чечимди пленардык отурумда комиссия карайт деп билдирди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Бишкек шаарынын башкы санитардык дарыгери Кубан Кундашев пандемия учурунда санитардык талаптарды аткарбагандыгы үчүн өкмөт аппаратынын кызматкерлерине айыппул салды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Бузуулар тууралуу кодекстин 150-беренеси боюнча протокол түзүлүп, ага ылайык өкмөт жетекчилерине, өкмөттүн аппаратынын жана катчылыгынын кызматкерлерине карата 5 000 сом айыппул каралган.